Бұл эмнеси я? О Құдай. Бұл атауы? Бұл эмне деген үн я? О Құдай. Құдай сақтай көр. Қачан адамдардың құлағын ұқпай тұрған қылған қатту үн шыққан кезде Мына көрдіңіз бе? Ушул коркунучтуу үн эсиңизде беле? Мына бул Сурнайды кармап турган периште дагы эсиңизде болсо керек. Ооба, бул периште кыямат кайымда Сурнай чалуучу периште. Башка кызматы жок. Бул периштеге бир гана милдет жүктөлгөн. Кыямат кайымда чоор тартуу. Ассаламу алейкум, урматтуу Шумдук ТВ каналыбыздын көрүүчүлөрү. Исрафил алейхиссалам. Бул периштени Аллах Таала кыямат кайымда Сурнай чалуу үчүн гана жараткан. Бул периштеге бир гана милдет жүктөлгөн. Кыямат кайымда чоор тартуу. Бул периште азыр дагы чоорун кармап даярданып турат. Көзүн ирмебестен. Бул периште көз дагы ирмебейт. Себеби Аллах Тааланын буйругун өткөрүп жиберүүдөн коркот. Ал эми бул периште тууралуу сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям эмне деген? Келиңиз, мына ушул маселени сөз кылуудан мурун өткөн сандагы чыгарылышты эсиңизге салайын. Кыямат капысынан келет. Адам баласы чайнап жаткан нанын жутканга жетишпей калат деп айткан. Жана Аллах Таала Исрафил периштеге чоорду үйлөөгө буйрук берет. Исрафил периште бир гана кыяматта чоор тартуу үчүн гана жаратылган. Ал азыр дагы Аллахтын буйругун күтүп, чоорун кармап даярдап турат. Бул периште көз дагы ирмебейт. Себеби Аллах Тааланын буйругун өткөрүп жиберүүдөн коркот. Качан чоорду тарткан кезде бардык аалам кыйроого учурайт. Ал чоордун үнү ушунчалык катуу жана ачуу. Чоордун үнү ушунчалык катуу жана ачуу болгондуктан бардык жандын кулактарын жарып кетет. Баласын эмизип жаткан эне дагы өзүнүн баласын унутуп калат. Мынчалык ачуу, коркунучтуу үндү укканда жаш баланын бетине дагы бырыш түшүп, картайып кеткендей болот. Ал үн ушунчалык коркунучтуу. Ал үндү биз азыр элестете албайбыз. Ал күнү баардык адамдар мас сыяктуу
көздөрү алаңдап чанагынан чыга кетейин деп эч нерсе кылаарын билбей калышат. Эмнеге? Ушунчалык ачуу чыккан үндөн, Сурнайдын үнүнөн. Ал күнү шайтандар дагы каяка жашынаарын билбей ар тарапка алаңдап катышат. Бирок бул нерсе Куранда айтылган. Бул күнү эч ким эч жака качып кутула албайт. Ал эми бул периште тууралуу сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям эмне деген? Жараткан Аллах Таала сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямды асман кабаттарына миражга көтөргөн кезде мына ушул Исрафил периштенин сурнай кармап турган абалын көргөн. Ал периштени көргөн сүйүктүү пайгамбарыбыздын жүзү корккондуктан кубара түштү. Себеби ал периштенин абалы ушунчалык коркунучтуу абалда эле. Көргөнүн айтып берип аткан сүйүктүү пайгамбарыбыз ал нерсени эстеген сайын ушунчалык тынчсызданат эле. Сахабаларын айтып берип аткан сайын көзүндө жаш алып, корккондуктан тынчсызданып, ыйлап жиберет эле. Ал периштенин абалы чорун кармап үйлөгөнгө даярданып тургандай эле. Сурнайды тартканга даярданып, оозуна такап даяр турган экен. Эң эле коркунучтуусу, ал периште Сурнайды үйлөгөнгө даярданып, оозуна аба жутуп, оозуна аба толтуруп, үйлөгөнгө даярданып турган абалда экен. Көзүн ийгимебестен Аллах Тааланын буйругун күтүп гана турган чак экен. Бул периштенин абалын көрөр замат сүйүктүү пайгамбарыбыз намаздан турбай калды. Буттары шишигенче көзүнөн жаш токтобой намаз окуп атты. Бул абалын көргөн жубайы болду эми жаныңды жай алдырсаң боло деди. Сүйүктүү пайгамбарыбыз кантип мен жаным жай алсын. Исрафил периштенин абалы көзүн ирмебестен оозуна аба толтуруп Сурнайды чалууга ушунчалык даярданып турган абалда болсо, кыямат кайым ушунчалык жакынбы? Кантип мен жаным жай алсын. Кыямат кайымга ушунчалык аз эле калдыбы?
Ал эми бул угулуп аткан үндөр кыямат кайымдын белгилериби? Балким бул үндөр ошол Сурнайдын эскертүүсүдүр.
Mistä vitusta toi tulee? Нет, здесь страшно. Где-то там что-то. Действительно очень устрашающе.
видеону даярдаган Ушундук ТВ каналы. Ал эми бул видеого лайк басып, каналга катталганыңыз үчүн сизге терең ыраазычылык.